болдуңар. Кыздарды армияга алып баштайын деп бердиңер. Бардығын емес. Конкретно ушул кыздарды. Каяктагы армия? Кыздарды армияга алса, смело барабыз деп Гимхрот деле. Чакырдылар. Биз барабыз. Мындай найым отсак айтылып кетти да эмне болду эми? Кыздар тандагылар. 1 ай түрмөдө, же 1 ай армияда. Тигил жакка дагы, бул жакка дагы барбаска барам барбы? Жок. Мен үйдүн жалгыз кызымын. Мага барганга болбойт. 180'лerde красавчиктер актеле, Назгардиядагы. Сүйлөштүкчү. Годен. Фигура эми. Бүгүндөн баштап силер чачыңарды тайсанга эмес, шамалга ургатасыңар. Наряд деген кийим эмес, ал деген жумуш. Эми болсо, силер балдардын аркасынан чуркайсыңар. Кечинде Поки-Ноки деген СМС эмес, Отбой деген командага уктайсыңар. Жакпайбы Америкага барып жашагыла, Европага барып жашагыла. Это я тоже слышала. Кыздар, болбойсуңар, силер күтүп атпайсызбы? Адамзат носкини качан эле ойлоп тапкан. Силер болсо дастчик барбагы чүпүрөк менен бутуңарды ороп бересиңер деген. Робот, пылесос. Бул аябай керектүү нерсе. Ухаживать этсин, нормально ухаживать этсин. Тем более менин характеримди көтөрө албайсың. Ал характериң эмес, өзүңдү көтөрүп калдыңбы? Вот! Айда жуас! Соревнование? Биз кыздар эркектерге каршы. Кстати, силер Гимдарда билесиңер? Ал деген легенда да. Жалгыз бойлой офицер айым. Эмне турасыңар? Встать! Апаң болом, барып тур, апа! Не? Просто пойдем! Кыздар, силерге шашыңарды алексиңерди айтсыңар. Har bir kızga 1 ayda 5 günden выходной берсеңиz, Кайсы эрдең берүүчү? siz менин сөзүмө ишенип кое бериң. Ошо күндөрү алдыбызга чыкпай эле койгула, өзүңөргө эле жакшы болот, Тынчтык, аманчылык дегенде, кыздар? Ооба.